Бүгүн Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова сунуштаган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорду 3-окууда карады. Аталган мыйзам долбоору парламентте эле эмес, коомчулукта да талкууга түштү. Керек болуш керек деп ойлойм. Потому что фейк деп эле жалган маалыматтарды берген туура эмес го деп ойлойм. Чтобы в интернете, получается, люди думали, о чем пишут, да? Это, наверное, 50 на 50 в любом случае. Я не могу сказать, что это надо или не надо. Ар бир адам эрки бар, өзүнүн ойдун айтуугачы. Сөз эркиндиги биринчи орунда камтылыш керек. Ошондуктан баардык биздин мыйзамдар, ошонун баары тастыкталып, даярдалган болчу. Мен ойлойм, бул эң туура эмес нерсе. Азыр көрүп атасыздар, ар түрдүү комментарийлар жазып, ар түрдүү эмелерди жазып жатат. Это кому-то это может жизнь ломает, кому-то. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Гүлшат Асылбаеванын айтымында маалымат сайттарында жазылган кабарларды чын төгүнүн бир гана ыйгарым укуктуу орган тизгиндейт. Эл өкүлү мыйзам кабыл алынса дүйнөлүк желедеги тараган маалыматтарды иретке келтирип, маалымат алмашуу маданияты жогорулап, ар бир жаран тараткан маалыматы үчүн жоопкерчилик алат дейт. Там идет право на Бул мыйзамда ар бир жаран, эгер бирине бири шек келтирсе, өзүнүн чындыгын айтууга, жөнү жок маалыматтардан коргонуу каралган. Мыйзамда эч кандай сөз эркиндигине тыюу салуу деген нерсе жок. Ар ким өз оюн ээн эркин айта алат. Болгону ар бир жаран маалымат таратууда жоопкерчилик алышы керек. Анын эмнеси туура эмес? Туура. Ал эми эл өкүлү Акылбек Жапаров калпчынын аралаштырып маалымат тараткандар үчүн бул мыйзам керек деген пикирде. Ал мыйзамда сайттардын жоопкерчилиги дагы каралып жатканын туура деп эсептейт. Бул жеринде ушак жөнүндө болот. Эгерде кайсы бир адам өзүнүн атын атап туруп, каалаган оюн айтсын, каалаган жерде жазсын, эмне кылса дагы бул биздин конституция менен анын укугу корголот. Даже ар намыска тийишсе кылмыш иши козголбойт. Бирок ага айып пул салсак болот. Аны менен күрөшсөк болот. Сотко берсек болот. Өзүбүздүн ар намысыбызды коргосок болот. Бул жерден эгерде чындыкты айтып чыкырап күрөшөм дегендер, өзүнүн фамилиясын, атын айтып күрөшүп жүргөндөр, омбудсмендер, укук коргоочулардын баарын тең биз колдойбуз толугу менен. Журналисттердин баарын колдойбуз. Бирок өзүнүн аты жок, фамилиясы жок. Оюна келгендин баарын сүйлөй берип, анан жыргап жата бергенди болбойт ал. Жыйындын соңунда мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.